ушул демилгени көтөрүп чыккан Жалал Абад шаарынын тургундарына терең ыраазычылык, аткаруу бийлигине, жергиликтүү ошо шаардык кеңештин депутаттарына ыраазычылык билгиземин. Бул убагында көтөрүлгөн азыркы талаптын талабына туура келген өзгөртүү болуп атат деп мен терең ишенемин. Анан эң негизгиси элге түшүндүрүү болуш үчүн Манас деп ат берип атабыз. Жалал Абад шаарына Кудай буйруса жогорку кеңештен бул мыйзамга колдоо тапса, эң негизгиси бул Манас ата. Манас атабыз бул кыргыз элини түптөгөн, кыргыз улутун түптөгөн биздин ушундай тарыхта калган атабыз болгон. Мына ошо Манас атабыздын арбагына сый урмат көрсөтүү негизинде дагы даңазалоо иретинде мына азыр биздин өнүгүп жаткан жаңы шаар болуп аткан Жалал Абад шаарынын атына Манас шаарын берип атканына мен терең кубанычта мен колдоп беремин. Бул эң туура нерсе. Анан дагы негизгиси бул ошо түндүк менен түштүктүн дагы бекем ынтымакта болушу негизинде, дагы мындай жакын болушунун негизинде чоң аталыш болуп атат да шаарды Манас деп. Ошондуктан мен ойлоймун, буну 3 окуудан деп сунуштап атасыздар. Мен депутаттардан да суранам колдоп бериңиздерди. Бул маанилүү нерсе.